Саламатсыңарбы балдар? Кутмандуу күнүңөр менен. Бүгүн алгебра сабагын өтөбүз. Сабактын темасы теңдештиктер. Сабактын максаты окуучулар теңдештиктер жөнүндө түшүнүк алышат, аныктамасын түшүнүп жатташат, теңдештиктерге мисал келтиришет жана чыгарышат. Окуучулар бири-бирин сыйлоого, урматтоого тарбияланышат. Сабагыбызды 56-мисалдан баштайбыз. Төмөнкү барабардыктарды салыштыр, айырмачылыктарын аныктап, жыйынтык чыгар. Туура. Биринчиси теңдеме x'тин бир гана маанисинде аткарылат. Ал маани теңдеменин тамыры деп аталаарын билесиңер балдар. Экинчиси А, Б, С өзгөлмөлөрүндө каалаган маанилеринде барабардык сакталат. Анткени барабардыктын эки жагындагы туюнтмалар теңдеш барабар туюнтмалар деп аталат. Биз мындан аныктама чыгарсак болот. Аныктама: теңдеш барабар туюнтмалардан түзүлгөн барабардык теңдештик деп аталат. 57-мисал. Жазуулардын арасынан теңдештиктерди бөлүп жазып чыккыла. Бизге мында көптөгөн мисалдар берилген. Арасынан теңдештиктерди бөлүп жазабыз. Көрүп турганыңардай А, Б барабар Б, А теңдеш барабар туюнтма. 75 кошуу 5 барабар 8 көбөйтүү 10. Бул дагы теңдеш барабар туюнтма. Балдар, 59-мисалды карайбыз. Барабардыктын теңдештик экендигин далилдегиле. Берилген барабардыгыбызды далилдейбиз. Көрүп турганыңардай, далилдөөнүн негизинде барабардыгыбыз теңдеш барабар болуп турат. Демек биз балдар мындан корутунду чыгарсак болот. Эгерде барабардыктын эки жагын тең, теңдеш өзгөрткөндө бирдей туюнтма келип чыкса, анда ал барабардык теңдештик болот. Демек балдар, биз мисал иштейбиз. 60-61 мисалдарды ooздеки чыгарабыз. 62-мисалда көбөйтүүнүн касиетин пайдаланып жөнөкөйлөткүлө деген. Мында бысын көрсөтүп койгонмун, калганын иштейсиңер өзүңөр. 64-мисал. Туюнтмалар теңдеш барабар болушабы? Асы болот, себеби 4К'ны 2,5-ке көбөйтсөк 10К чыгат, 10Кга барабар болот. Бсы болбойт, Всы болот, Гсы болбойт экен балдар. Демек, үйгө тапшырма 65-68 мисалдарды чыгарып келүү. Түшүнбөгөн сурооңор болсо WhatsApp'тан кайрыласыңар. Бүгүн сабакта теңдештик кандай экенин билдик. Туюнтмаларды теңдеш өзгөртүп түзүүнү үйрөндүк. Балдар, сабагыбыз ушул менен бүттү. Саламатта болгула балдар.